Говорит Москва. Началась Великая Отечественная война. Быйыл улуу жеңиштин 76 жылдыгы белгиленүүдө. Кандуу согуш тууралуу эч ким эстегиси келбегени менен бизге бакубат жашоону белек кылуу үчүн өз жанын тобокелге салган аталарыбыздын эрдиктери тууралуу ар дайым сыймыктануу менен эстейбиз. 17 жашында колуна курал кармап душмандарга каршы аттанган Бегалы Мукамбетов дагы өз балдарына эч качан согуш тууралуу айтып берген эмес. Кызыгып суроо узаткандарга ал асманыбыз ар дайым ачык гана болсун деп кутулган. Жылдагыдай эле быйыл дагы Ысык Көл облусундагы Жаркынбаев айылында согуш ардагеринин эрдиктери эскерилди. Окуучулар Мукамбетовдун согушка аттанып, Берлинге чейин барганын атайын даярдалган ценг аркылуу көрсөтүп беришти. Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Ай караңгыда эмне кылабыз? Эмне деген суукка бар? Тыш жаткан элибизге душмандар кол салып, согуш башталды. Мекен үчүн, жер үчүн, намыс үчүн, өз эрки менен мекенин коргоого эр азамат жигиттер өз эрки менен согушка аттанууда. Мен силерге айтарым, биздин арабызда дагы өз эрки менен согушка аттанчулар барбы? Кана эмесе жигиттер ким бар? Кана эмесе мен тизмени окуп коеюн, уруксат берсеңиздер. Казак Жаркынбаев. Мен. Мукамбетов Бегалы. Мен. Турусбек уулу Нурдин. Мен. Маматов Казакбек. Мен. Сыдыков Турдалы. Мен. Кана эмесе жигиттер. Сиздер үй бүлө ата-энеңер менен коштошууга тагыраагы 5 мүнөт убакыт берилет. Айланайын уулум, айланайын Бегалы. Мен сени уузатып жатып ыйлабайм. Сен качан гана аман эсен үйгө кайтып келгенде ыйлайм. Ал жаш кубанычтын жашы болот. Мына булнан экөөбүз сени күтөбүз, айланайын уулум. Аман барып, аман кел. Кош апаке, жакшы калыңыз. Биз буюрса жеңиш менен келебиз. Кана эмесе жигиттер, чогулалы, убакыттар, жолго чыгалы. Ой эл журт, кайгырбаңыздар. Уулдарыңар жеңиш менен кайтып келишет. Ыйлагандын ордуна ак батаңыздарды берип коюңуздар. Айланайын уулдарым, элибизди эл үчүн, жер үчүн, намыс үчүн, өз эл жерибизди коргоого аттанып жатасыңар. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Жеңиш менен келиңиздер. Фашисттин аскерлеринин даярдыгы күчтүү болсо да, биз бар күчүбүздү салып душман менен салыш жатабыз. Ачка, баары ачка калган. Колубузда курал бар, бирок октары жок. Аларды колубуз менен муут өлтүрүп жатты. Баары айбаттуу жүздөр менен салыш жатышты. Көптөгөн жоокерлер танк алдында калды. Агып турган дарыя кызыл канга боёлду. Мекенде өлгөн аскерлердин денеси ар кайсы жерде калды. Мына кордукту көрөм деп кеч ойлоптум.
Мына мен көз алдымда қан досым. Қансырап, көз жабылып жерде жатар. Апакем қабатыр болбосын деп. Сарсана болбосын деп. Апасына қат жазып. Бүт жашы көрген нерсесин бар. Атам экенин, ала тоосун ошо кагаз бетине жазып жатканда. Душман ошо кара жер сурунда асмандан чабылган бомбалар жарылып. Жарадар болуп жерде жатат. Ал эми жазып жаткан каты болсо колунан чөөрттөн. Биз экөө сөз мекенибизге айтып барат. Сен мени угатасыңбы досум? Турчу суранам досум. Көзүңдү аччы. Суранам досум. Турчу досум суранам. Суранам досум. Турчу. Айланайын балам. Бегалым келди го. Айланайын бегалым. Келдиң да айланайын. Билген келериңди. Билген кайтып келериңди. Айланайын уулум. Мына булнан өкөбүз сени күткөнбүз. Айланайын уулум. Келдиңби? Ошондой эле Мукамбетовдун келини Үмүт Мукамбетова Жаркынбаев мектебиндеги алдыңкы окуучуларга 50 000 сом өлчөмүндөгү стипендия тапшырып, мындан кийин ар жылы окуучуларга акчалай сыйлык берилип турарын кошумчалады. Бардыгыбыз ортодон кеңешип туруп, жыл сайын ушул биздин Жаркынбаев айылынын мектебине жана Каралдуу айылынын 2 мектеп карайт экен биздин айыл өкмөткө. Ошол 2 мектептин эң алдыңкы окуучуларына атамдын атынан жылына стипендия берип турмай болдук. Мен ойлойм, бул стипендия менен биздин окуучуларга, биздин келечек урпактарга бир чоң өбөлгө болот го деп. Булар ошол атамдын ар бир кылган эмгектерин, согушка баргандыгын, кан кечкендигин, мекени үчүн кылган патриоттук сезимдерин окуучулар ошо стипендияны алууда, аларга стимул болуп жакшы окууда атамды дайыма эскерип турат. Мүмкүн келечекте алардан дагы өз мекенин, өз элин сыйлаган улуу патриоттор тарыяланат деген ой менен жыл сайын 30 000 сом акчалай мектепке берип турабыз. Аны өздөрү жакшы окуган окуучуларга бөлүштүрөт. Ал эми быйыл эң алгачкы стипендия деп 50 000 сом бердик. Мына даярдап баарын бөлүштүрүп коюшту. Белгиле кетчү Самалык Жаркынбаев айылындагы жаңы конуштун негизги көчөлөрүнүн бирине согуш ардагеринин атын берүү чечими кабыл алынды. Айыл өкмөт башчысы өз кезегинде Мукамбетовдордун үй бүлөсүнө көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мына биякта бизде Үмүт деген Бегалы атабыздын келини өзү дагы ушу пандемия убагында ундарынан азык-түлүктөрдөн жардам берип, андан сырткары ушу бала бакчабызга 100 миңдин тегерегиндеги суммадагы акчага ушу видео камерасын коюп берген. Андан башка дагы ушул жакын арада Кудай буйрса ушу Жаркынбаев айылынын участогу трансформациядан өтүп таратылып калса, ошол конуштун бу болсо эң главный көчөсүнө ушу Бегалы атабыздын атын ыйгаралы деп Үмүт келиниз да өзүнүн чоң демилгесин коюп чуркап жүрөт. Буга ушу биздин айылда аксакалдарыбыз, айылдын ушу активдери болуп сүйлөшүп ушу туура деп колдодук.